Nasıl? Ben tam turası mı? Orada iyi muşmen men. Sen oşo zaman derim onu mutasından da gereksen oşo dürübek koydum onu. Bunu geçti. Kalanı mitip turan. Bunday. Bu olsa tağdır eken. Bu diagnoz oşunda eken. Diagnoz. Nagin oşlu zamanda esiniz tevi. Biz oşunda emende tuşkum oltuz. 100 bin so'm deb. Oşo meçe. Koyurda. Anan çıkarı bölük mesele bulgan emez. Biroq misal az dilimdeki biraz bu daş olsun. Biz bunday özgürce atayan boğaç klaska köpölük çoğun işi çoğun işi. Yani bunday çoğun klaskalar yok. Ben yine kaydetti. Bir basıp durup koygun bakayım Bişkek'te. Yay tüşökte yattı. Doktorlar görünmeyen doktorlara rahmet bakmışlar. Ulan arkadaşı doktorlar parvatıştı bulurlar. Apa, bununca doktorlar karaş gerek. Durabi, alar karabattı. 6. balınç karabattı. Ayak barabattınlar. Onkologiya bardınlar. Durabi, onkologiya bunu karabattı. Doktorlar büt bardığın çep karadı. Nagin kalan bardığın çep benim buyruğu. Barus udayda durabi. Oşo deraşamdaki kolsun neyse biz ayıba jarem biliriz. Nagin morkim padalu bolsa Kudaya şükür. Nagin dakim montip bıraktar bardın dertap karap berişti. Biroq balan taqtatar oşundaki butu misalçı kesip kaldı. Bu da oşunda eken ot. Кыргызстанда эң узун адам деп эсептелген Жеңишбек Райымбаевдин учурда ден соолугу оор абалда. Биздин мамлекет 100 жылда бир төрөлгөн адамдарга кайдагер мамиле кылууда. Бийликтегилер бир да басып келип, баламдын акыбалын сурап койгон жок деп кейип турган Жеңишбектин апасы Жаңылжан Кожобекова турмуш басылмасына маалымдайт. Атайын биздин класканы кылып келдик. Мындай өзгөчө чоң класка дүйнөдө жок экен. Мынысы биздин кызматкерлер, биздин завод иштеген жумуштар баардыгын ойлоп, анан булар өздөрү ойлоп чыгарган болчу. Мынакей бүгүн болсо класс келди. Бул бир жагы. Экинчи жагысы өзүңөр билгендей, былтыр мынакей жемен, анан кийин жеңишмен эмеде жолкон болчумун эмедечи на телевидение. Оюрда. Ошол жерде бир аз дагы кошумча менен сураган болчу менечи, материалдык жардамды. Ошол жерден кийин биз сүйлөшүптөн кийин биз өкмөттөн 100 миң сом чап бергенбиз. Одноразовый помощь депчи. Берилген. Былтыр берилген. Декабрда берилген эди. Декабрда мынакей. Былтыр жылдын декабрында 100 миң сом өкмөт берген. Андан тышкары, мисалы биздин социалдык өнүгүү министрлигинде аркалуу биздин балабыз болсо ай сайын 3 миң сомдук алат, пособие. 3 миң сом пособие алат. Андан тышкары берки Бишкек шаарда болсо Октябрь районунда бул ежеквартально дагы мени алып турат. И жылдын башында дагы биз жеңишке 10 миң сом берген болчубуз да. Единоразовый помощь. То есть ар бир тармак шарттан жараша аракетин аябай биз ушу балабызга жаран жаранды берип атабыз. Бүт бардыгы, калган бардыгы Кудайдын буйругу, Кудайдын колунда. Анда биз баарыбыз эсеп алыш керекпиз. Ушинтип биздин жеңишибиз класканы көрүп, сүйүнүп, кайра мисалычы мындай турмушка мындай эмечи аракет кылайын десе, мисалы биз дагы азыр дагы ойдобуз. Азыр биз алып келген класкабыз болсо, болсо чоң класка, бул сыртка класка, сыртка. Андан кийин андан тышкары, мынакей бүгүнкү заманга жараша биз жеңишке үйдө жүргөнгөчү дагы класканы азыр карап атабыз. Анткени үйдө жүргөн класканын эмесичи шарттары бөлөк, Кудайым буйрса ушинтип монтип дашы болуп калган деген үмүт менен биз келдик. Бишкек шаарында дарыланып турганда өкмөт убактылуу турганга турак-жай берген. Бирок ал турак-жай менчикке берилген эмес. Жеңишбектин айылдаштары, жакындары кыргыз өкмөтү толук колго алып көмөк көрсөтпөгөндүгүн айтып турушат. Министр аталышын Баланычы, сиз мындай тура айттыңыз. Мен сизде түшүндүм. Баланычы өлөрүн эч ким бүткөн жок. Мисалы, силер мисалычы күтүп атсаңар, мисалы, муну коом эч ким күтпөйт. Анда даже ой болуш керек. Убактылуу батыры берилген. Бишкек шаарынын
mэриясы Бишкек шаарында bir комнаталуу квартира берген болчу, алынысы бар. Ошол экен болсо азырынча ал шаарда бирок бул эмеде мындай типа как эмеде служебный катары. Бирок биз жашаганга бүт баарына бардыгычы мындай иреттүү шарттары бар жашаш керек. Анан кийин кандай бир мындай бир жаман ой болбош керек. Мынакей вот мынакей бүгүнкү күндө кызматкерлерге баарына берсе мени берип атабыз. Служебный квартирада ошолор бар. Көрөсүздөр эми. Сиз такыр кеч болгон жок топпайсызбы, бирок больницалар эч бир дарыны кабыл албай калды деп чыгарып коюптур. Ушул туурабы? Бул уже кеч деген сөз болуш керек. Кийин бул үйдө дагы бутунан тургузуп кеткенге уже шарт жок экенин кантип Сиз тура эмес түшүнүп алдыңыз. Бул корреспондент мага суроо берди, краска жөнүндө. Краска кеч алып келдиңер деп красканы. Бул ошону да. Мисалы мынакей баланын ден соолугун караш үчүн мен дагы жолу айтып кетейин. Бишкек шаарында мынакей 6-чы больница, мисалы Бишкек шаарында онкология борбору бүт бардыгы өз убагында так болгону караган болчу. Сиз бираз кечип калдыңыз. Анысы да аскарасы былтыр. Мисалы мен өзүм Израиль менен сүйлөшүп берген болчумун. Ошо жака алып барып операция кылалы деп. Бирок бала бираз коркуп барбай койду, мисалы Израилге. Израилде операция бүт бардыгы бекер болмокта. Анан кийин адам баласы мисалы калабаса, коркусо мисалы барбай деп турабы. Ошон үчүн кандай бир ошон үчүн Бала өз болбойбу да? Анан кийин ошон үчүн кандай бир мисалычы бирөөнүн монтуп күнөөшү менимче бул морг азыркы шарткачы жарашпайт да.